байланыштуу элибиздин биримдиги мамлекеттик саясаттын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн өнүгүшүнө жана гүлдөшүнө зор салым кошкон бир катар атуулдарга Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы юбилейдик төш белгилерин тапшырды. Сыйлык тапшыруу аземинде Министрлер кабинетинин башчысы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшүнүн кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүдөгү тарыхый маанисин баса белгилеп, сыйлык алгандарга өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал белгилегендей, алардын эмгеги жана берилгендиги Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн жаңы жетишкендиктерди ээрчүүгө жана шыктандырууга үлгү болот. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыков жана башка чыгаан инсандардын ишмердүүлүгүнөн келип чыкканын Министрлер кабинетинин башчысы баса белгиледи. Булар эр жүрөк, тайманбас чыныгы баатырлар. Ресурстар таптакыр жок кезде коомго жаңы баалуулуктарды киргизип, дээрлик саясий мүмкүнчүлүктөр жок кезде саясий системанын туура координаталарын таап, аларды чечкиндүүлүк менен алдыга жылдырган каарман инсандар. Бүгүнкү сыйлыктын тизмесине президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн ушул аталарды баш кылып киргизди. Садыр Нуркожоевич 2016 жылы Үркүндүн запкысынан кийинки доордо өзүбүзчө эл болобуз деп мамлекеттин таламын талашып, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн ушул инсандардын тарых алдындагы эмгегин баалоо максатында улуттук лидерлерди журт атасы катары жарыялады. Алар жөнүндө 6 күндө да айтып түгөтө албайбыз. Алар жөнүндө дагы далай тарыхый изилдөөлөр жазылат, ачылат деп терең ишенебиз. Белгилей кетсек, бул жогорку сыйлык президент Садыр Жапаровдун буйругуна ылайык ыйгарылган жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн бекемдөөдөгү жарандардын сиңирген эмгегин баалоо болуп саналат. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлерине класстык чендерди тапшыруу аземи болуп өттү. Иш чаранын жүрүшүндө Министрлер кабинетинин башчысы мамлекеттик кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн класстык чендерди берүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, алардын өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн иштеринде мындан аркы ийгиликтерди каалады.